Болот мырза, ушул ген консулдук кызматыңызды өткөрүп берип, депутаттыкка аттанып жатканыңыздын себеби эмнеде болуп атат? Ушундан баштабайлыбы? Кыргыз Республикасынын Чикаго шаарына башкы консулдугу Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен 2022-жылы түптөлгөн. Президентибиздин тапшырмасы менен барып, чамандандарыбыз менен учуп барып Чикагога десанттардай болуп түшүп калып, нөлдөн баштап ошол азыркы иштеп аткан башкы консулдук, ген консулдук системасын түзүп чыктык да. Азыр заманбап ушул акыркы илимий техникалык прогресстин, илимий интеллекттин жетишкендиктерин колдонуп түзүп системаны иштетип койдук. Азыр биздин АКШдагы жарандарыбыз жеринен мамлекеттик колдоо алып атат. Алардын укуктары, мыйзамдык бузушулуктары корголуп атат. Ал жердеги биздин жарандарыбыз ыраазы. Системаны түзүп койдук. Система чыкылдап Швейцариялык сааттай иштеп атат. Иштетип коюп, анан ошол тажрыйбаны, ошол билимди, ошол энергияны ушул жериме, ушул мамлекетиме жеринен иштеп берейин деп атайын аттанып келдим алгыстарга.